Бүгүн салтанаттуу түрдө өлкөнүн президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда Транспорт жана коммуникациялар министрлигине жаңы атайын техникалар тапшырылды. 265 даана жол куруу техникасы Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасына келди. Аларга заманбап самосвалдар, автогрейдерлер, битум ташыган транспорт каражаттары, бульдозерлер, автобетон аралаштыргычтар, эскаваторлор жана башка техника кирет. Жолдорду оңдоо үчүн тиешелүү министрликти жаңы техникалар менен камсыз кылуу жасалып жаткан аракеттин үзүрлүү эмгектин натыйжасы экенин баса белгилеп айта кетейин. Мындай иш аракеттердин баары өлкөбүздө сапаттуу, заман талабына жооп берген жолдорду курууга багытталат. Жол тармагын реформалоонун алкагында бир топ алгылыктуу иштер жүрүүдө. Бүгүнкү иш-чарадагы ошол жылыштардын бир үзүмү. Бүгүнкү күндө бир катар тармактардагы жылыштарга жалпы элибиз күбө болуп отурасыздар. Алдыбызга олуттуу максаттарды койгонбуз, ошолорду ишке ашыруу менен көптөгөн ийгиликтерге Кудай буйрса жетишебиз. Президент белгилегендей, жол мамлекеттин коомдун өнүгүүсүнүн ажырагыс бөлүгү болгон экономикалык жана социалдык өнүгүүдө терең мааниге ээ тармак экенин баса белгиледи. Аны менен катар 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасында транспорттук логистикалык инфратүзүмдү өнүктүрүүгө артыкчылык берилгенин кошумчалады. Жол мамлекеттин коомдун өнүгүүсүнүн ажырагыс бөлүгү болгон тармак. Экономикалык жана социалдык өнүгүүдө терең мааниге ээ. Алдыга жылып, өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулууну ишенимдүү заманбап транспорттук инфратүзүмсүз элестетүү мүмкүн эмес. Себеби жол тармагы өлкөлөрдүн, шаарлар менен айылдардын тыгыз байланышын камсыздап, калкыбыздын күнүмдүк турмушун жеңилдетүүгө түздөн түз салым кошот. Экономиканын негизги кыймылын камсыз кылат. Региондордун өнүгүшүнө, туризмдин өркүндөшүнө, инвестиция тартууга, жумуш орундарын түзүүгө жана жергиликтүү калктын жашоо деңгээлин жогорулатууга дагы өбөлгөсүн түзөт. Жол тармагын өнүктүрүү, аны тейлөөчү материалдык техникалык базаны жаңылоо, жакшыртуу максатында Транспорт жана коммуникациялар министрлигине техника алуу үчүн республикалык бюджеттен 5 миллиард сомго жакын каражат бөлүнгөнү маалым болду. Буга чейин жол техникасы көбүн эсе насыяга же гранттык негизде алынып келсе, өткөн жылдан баштап жол техникасын сатып алуу республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлүүдө. Bizde ошо президенттин тапшырмасы бар эле, ошо Минтранс болсо Кыргыз автожол дегенде ошо жогорку деңгээлге чыгып жана Чайн Роуд дегенге окшогон жагы бир чоң ири компаниялар болуп атпайбы? Ошонун деңгээлине чыгарып туруп буюрса ошол жолдорду салабыз дегендей ошондой бизге тапшырма берилди эле. Буюрса ошо тапшырмабызды биз ошо техникасын баардыгын алып, буюрса ошону аткарып отурабыз. Бул техниканы болсо алганыбыз болсо ошо Кытай заводунан, Шантой деген заводдон алдык. Ошо заводдун өзүнөн барып алдык. Ошол жактан бул эми каражаттар болсо 30% болсо ошо республиканский бюджеттен төлөдүк. Аркы 70% болсо неме кылып 3 жылга как бы лизинг сыяктаганда болуп калат, но бирок лизинг эмес, бул ошо 3 жылга бөлүштүрүп алып турган, ошо 36 айдын ичинде төлөп бүтөбүз. Мамлекет тарабынан транспорт жана жол тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, ушул жыл эле тармактык долбоорлорду ишке ашырууга бюджеттен 6 миллиард сомдон ашык каражат каралган. Белгилей кетсек, мындан бир ай мурда Транспорт жана коммуникациялар министрлигине 84 даана жаңы атайын техникалар тапшырылса, былтыр 2022 жылы аталган ведомствого 32 даана жол куруу техникалары берилген. Негизинен жалпы жол тармагына 700гө жакын жаңы техниканы сатып алуу мерчемделген. Жанар Есенова, Автандил Бактыбеков, СТВ.